Assalamu alaikum deydi. Жолдошум 2 ayal менен жашайт. Алыстан, досу келсе 2 күн, ал аялга 2 күн бул аялын үйүнө алып келет. Мен бизге алып келбеңиз. Досторуңузга мактангансыз туура эмес десем үйдө ызычуу чыгып жатат, туурабы жок? Шариятта сиздин акыңыз бар бөлөк-бөлөк жашаганга. Бир үйгө шариятта бар, эми 2, 3, 4 ayal бар. Туугандар мен шариятта айтып атам. Шариятта бар. Кудай таалам уруксат берген, бирок адилеттүү болуп, жон териси калың болуп тегиз карайын деген адамдарга, зулумдукка жол бербегендерге. Ошондо ала турган болсо бир үйдө бөлмөлөрдү бөлүп койгон болбойт. Анткени үнү кылат, башка болот баары бир. Бир мондай имарада болсо, бирөөсүн 2 этажда, 2 кабатта, бирөөсүн 1 кабатка алса бир жон, бирок бир үйдө бир жашаткан болбойт. Шариятта ал кыйыныраак болуп калат. Үйдө талаш тартыш чыккан себептен. Эми досторуна мактанбасын, ал мактана турган нерсе эмес. Сонан Абу Давудда келет, Ихтияр китебинде имам Маусили рахимахулла алып келет 2 томунда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кана лаху имраатан", ким 2 же 2ден көп аялы болсо, фамала илахтахум экөөнүн бирөөнү ооп кыйшайып кеткен болсо, эми досторуна мактанып не кереги бар, ал жоопкерчиликте. Экөөнүн бирөөсүн ооп кете турган болсо, кыяматта жаа ва ахаду шиқайхи маил деп бели майтарылып келет дейт.